ислам диндин баалуулугу түп тамыры уяттуулукта, жөнөкөйлүктө, куфурдун, капырлыктын анын пайдубалы уятсыздыкта, исрапкерчиликте. Ошон үчүн иншалла көбүрөөк зикир кылайлы. Күндөн күнгө көбөйөйлү зикирде. Канчалык көбүрөөк зикир кылсак, ошончолук Аллага жакындайбыз. Пайгамбарыбыз 24 саат зикирдин жолун айтып койгон. Ажаткана барган өзүнүн зикири бар, чыккандын өзүнүн зикири бар. Жада калса аялга кошулгандын, баш кошкондун өзүнүн зикири бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, баш кошордон алдын, кошулардан алдын, ким ушу дуаны кылса, Аллахумма джаннибна шайтан ва джанниб шайтана ма разактана. Я Аллах, бизди ушу шайтандан узак кылып сактагын, бизге бере турган ырыскылантырып, перзентти аны дагы шайтандын азгырынан сактагын деп. Эгерде ошол кошулуусунда, тагдырында перзент болуп калса, шайтан өмүрүнүн аягына чейин зыян жеткире албайт деген. Зыян жеткире албайт. Лам ядурруху шей. Шайтан зыян жеткире албайт. Караңызчы, бул дуанын пайдасы кандай?